Кутмандуу кечиңиздер менен сиздин канал МТС Телет көрсөтүүсү, студияда мен Эрнеси Байсалбеков. Адаттагыдай бул чыгарылышта дагы айлыктардын абалы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда чечилбеген көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору. Мындан тышкары жетишкендиктер, ошондой эле эл арасында катылган таланттар тууралуу дагы сөз болот. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Чек арада кайрадан кооптуу кырдаал. Өзбек аскерлери аткан ок кыргыз айылдагылардын айласын кетирүүдө. Өз өмүрлөрүн тобокелге салгандар. Ат башы райондук архиви жараксыз деп табылган. Бирок бүгүнкү күндө анда кызматкерлер иштеп жаткан учуру. Ар бир кесип ардактуу. Таластык токойчу бир гана жаратылышты коргобостон, андагы жаныбарлардын дагы тилин таап келет. Өзбекстандын аскердик машыгуу талаасы Кыргызстандын айыл тургундарын кооптондурууда. Чек арага жакын болгондуктан Кадамжа районунун Ынтымак айылынын жашоочулары машыгуу учурунда атылган октордон чоочулап турушкандыгын айтып чыгышты. Мындан сырткары бул аймакта мал уруулугу да күч алган. Чек арадан өтүп кеткен мал жандыктары кошуна өлкөдөн көпчүлүк учурда кайтарылбай келет. Эгер Ынтымак айылына чек ара макамы берилсе, өкмөт тараптан көңүл бурулуп калат беле дешет жергиликтүү жашоочулар. Теманы аймактык кабарчы узулантат. Кадамжай районунун Ынтымак айылы Өзбекстандын Ямбарак айылы менен чектеш жайгашкан. Аны менен катар кошуна өлкөнүн аскердик машыгуу талаасы да чек ара тилкесине жакын болгондуктан атылган октун үнү үй ичине да жаңырып угулат экен. Бул учурда жаш балдарыбыз коркконунан үйдөн чыга албай калат дешет жергиликтүү тургундар. Бизден айылдан 300 метр нары жагында да Өзбекстандыкка. Багыдай машыгып кында аябай чоң нерселер менен атат. Биякта бизде тынчтык болбой калат. Дерезелерибиз титиреп кетип атат, үйлөрүбүз титиреп кетип атат, кош бойлуу аялдардын боюнан түшүп калып атат. Биздин проблемалар ушулар. Кыргызстандын территориясынан 300 метр нары жагында. Мындан сырткары айылдын чек арада тургандыгы мал жандыктарды кармоого да кыйынчылык жаратып келет. Өзбекстан тарапка өтүп кетсе, тааныш билиш аркылуу гана кыйынчылык менен кайра кайтарып алышат. Болбосо кол жууп кала беришет экен. Мындан улам тургундар өзгөчө чек ара макамын берип, кошуналардын машыгуу талаасында калктуу конуштан алысыраак жерге жылдырууну өкмөттөн талап кылышууда. Биздин Ынтымак айылыбыз чек арага Өзбекстан чек арасы менен чектеш. Ошон үчүн биздин айылга чек ара статусу бериш керек. Ушул эмнегедир берилбей создукталып жатат. Канча жылдардан бери айтабыз. Эл чыгып айтып атат. Эч ким өкмөт кулак сабайт. Чек арада мына Өзбекстандан биздин айылга адамдар келип кечесен мына канча малдар өтүп кетип атат. Кайра ала албай атабыз Өзбекстандан. Мында майда малдар, уйлар, жылкылар өтүп алып кетип атат, кайтып келбей атат. Жогорудагы талаптарын район жетекчилигине да билдиришкен, бирок жыйынтык болбой келет. Анткени район акими Акрам Мадамаровдун айтымында машыгуу талаасын жылдыртуу жергиликтүү бийликтин колунан келе турган иш эмес. Биринчи кезекте чек ара тилкелерин аныктап, андан соң өкмөттүк деңгээлде эки тарапты сүйлөшүү керектигин билдирди. Бул маселе чындыгын айтканда дагы бир жолу белгилеп коеюн, бул Өзбекстан территориясында жайгашкан. Биздин чек ара аймакта жайгашкан эмес. Ошондуктан бул Өзбекстан Республикасынын маселеси болуш керек. Бул эми биз канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен албетте бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Ал эми чек ара макамын берүү боюнча өкмөткө сунуш берилген. Мында Ынтымак айылы менен катар эле башка айылдарга да статус берүү боюнча өкмөткө кайрылуу болгонун район акими билдирди. Бир эле өтсө, Кадамжай району Өзбекстандын бир шаары жана 4 району менен чектешип, чек аранын узундугу 250 чакырымды түзөт. Кооптуу жайда коркпой иштеп жаткан архивчилер. Ат башы райондук архиви жараксыз жайда жайгашкан. Анткени райондук архив түзүлгөн күндөн тартып өздүк имарат болгон эмес. Ошондон бери кагаздардын казынасы ар жерде орун алып келет. Акыркы жайгашкан жери эскилиги жеткен үй. Ананда ал үйдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жараксыз деп табып, анда кагаз сактоого болбойт деп мөөр басып кеткен экен. Азыр аталган архивде бир гана кагаздар сакталбастан, адамдар да иштеп жаткан чагы. Мына ошол өз өмүрлөрүн тобокелге салгандардын абалы менен биздин чыгармачылык топтогу жеринен барып таанышып келген. Ат башы району. Чоң жолду бойлой жайгашкан үйлөрдүн катарында чакан такта илинген жер райондук архив. Алыстан караганда атына заты дал келбеген жайдай көрүнгөн менен, мунун ичинде кадимкисиндей эле адамдар иштешет.
Калаадан кабар алып келгендердин кадамын илгерилетпей, жетекчи дароо эле имараттын тарыхынан кеп салды. Бул эми архив өзү зданиясы 30-40 жылдары салынган экен да. Анан бул райком исполкомдордун немелерине салып берген жилой үйдүкү да. Анан 87-жылы бизге берилген архивге. Башында кадимкиндей эле жай тургундун үйү болгон бул имарат колдон колго өтүп отуруп, кийинчерээк архивчилердин шыбагасына тиет. Анан ошондо капитальный бир ремонт болгон. Эми бул бүт бөлмөлөрдө моундай ортосун ачып, аларын ачып, мектептин библиотекасы да болуп турган. Анан биз ошо архивге ылайыкташтырышууну жасаган. Эми чындыгында бул архивге так ыңгайсыз жок да. Жок, башында эле ушул райондо архив түзүлгөндө эле имарат бар беле? Архив түзүлгөндө эле ар кайсы жерде эле имарат жок. Архивге атайын жазылган имарат жок да. Бул салынганда эмес. Бул жайдын азыр архив деп аталышына ичиндеги сакталган кагаздарын караганда эле далилдебесе, мындагы шарттарды талаптагыдай деп айтууга болбойт. Жада калса текчилер да мурда китепканадан калган. Анан да мында жылуулуктун жоктугу кагаздардын бат эскиришин алып келет дейт жетекчи. Нымдуулук сакталыш керек болчу, тиги температурный режим сакталыш керек болчу, эч сакталбайт. Түбөлүк сакталчу документтерде мына айыл өкмөттөрүн, чарба мектептер түбөлүк сакталчу документтерде. Муну алып атабыз, эми бул түбөлүк кандай сакталат билем, мондай районда. Эшиктен да бияк суу кулактары тоң калдыбы? Бияк суук ушундай. Мен айтып атпайм, эшикте бүгүн кичине жылып калды, а бул суук болсо мурунку баягы 35 градустагы суук ушул жерде. Сууктугу мындай кой, эскилиги жеткен имарат жыл өткөн сайын санаага салып келет. Анткени өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келишип, бул жер жараксыз деп таап кетишкен экен. Бирок башка алкалар жер болбогондуктан, мындагылар тешилген жерин тегиздеп, эшилген эптеп эбин таап келгени менен имаратты мурдагы калыбына келтирүүгө эч мүмкүн эмес. Бул жакты өзүңөр жамап койгон турасыздар колдо. Бул жерде эптеп жамаганбыз эми. Салактап турасыздар. Эми салактайт эми эмне кыласың? Этапта база турасыздар, Жылык эле эми аны ачпай баяктан чычкан чыгып кетпесин. Бул жылык эле ремонт болот дегенден эми жөө муну ремонт. Муну ремонттоого чындыгында жатпайт. Бул могу 40-жылы салынган эми азыр ачсаң эле упурап өлүү топо болуп калган түшө берет эми. Оңдоого эч мүмкүн болбогондуктан архивдин иш бөлмөлөрү жыл өткөн сайын керектен чыгууда. Аларда азыр калды кагаздар сакталып турган чагы. Бул сиздин иш бөлмөңүз болчу. Болчу да. Каякта отурчусуңуз сиз? Мына бул могу кагаздардын ордунда. Бул жакта ысырыктарды өзүңүздөр багы. Жанагы бөлмөдө отурганда бир киши киргенден кийин, мисалы айылдын кишилерге төштү бир ачкандан кийин эле жыттар тиришимдик жыт келет. Анан арча түтөтөбүз. Табигый жыт менен алмаштырып коюп турбайсыздар. Анан эмне кыласың? Анан жан сактоо керек да анан. Жарабай калган жайда иштөөгө мүмкүн болгон бир эле бөлмө калган. Азыр мында 4 архивчи жана 2 тех кызматкер эптеп батышып иштеп жаткан чагы. Ар бир күнүн тобокелге салып келген кызматкерлер өз өмүрлөрүнө сак. Анткени жарабай калган жай бир күнү жаза кетип калышы мүмкүн. Эми билбейм кандай болот. Бердим иш. Барысы эле билет биздин шартыбызды. Жумушка келгенде Кудай деп кетип баратканда сүйүнүп кетет экенсиздер да. Сүйүнөт, үйүндөгүлөр күтөт болуш керек. Эми аман эсен келсе экен үшүбөй деп. Күн сайын иш кызуу жүрөт. Райондук мекемелерин сактоого келген кагаздар тынбайт. Бүгүнкү күндө мында 19 миңден ашуун маанилүү документтер сакталууда. Азыр кагаздардын казынасы 99%га толуп калган. Кийинки келгендерин кайка батырат. Суроо жоопсуз. Анткени жараксыз жайдын кооптуулугу боюнча жана ошондой эле архив толуп калгандыктан жаңы имаратка ээ болуу үчүн бардык жерге кайрылган каттар өзүнчө архив болуп сакталып турат. Обл администрацияга өзүбүздүн жетекчилерге, облустук жетекчилерге ишин кайрылган кишибиз калган жоктор. Мына ошолор улам эле кайрылган сайын эле смета түзүлгүлө дейт. Мына смета түзүлөт мына канчанчы жыл экен? 2008-жылы түшкөн смета, 2009-жылы түшкөн смета, 2011-жылы түшкөн смета. Мына жылык эле түшөт, азыр эми архитектурада түшкүсү келбей калды. Архив үчүн жаңы имарат курууга кудурет жетпейт. Ошентсе да райондук жетекчилик тарабынан эски мектептин 2-жарымы берилген экен. Эми чындыгында сонун эле здание болгондо эми уну кенеде эле жерде турат да. Өкмөт деле айтып атпайбы, эски жаңы неме здание курбайбыз, эскини бүтүрөсү. Ошо эскини бүтүрсө болмок да ушуну. Бул жайдын азыр сөөлөтү кетип турган менен сөгү таза. Кээ бир жерин келиштире оңдоп алса эле архивге толук кандуу жооп бергидей жай болчудай. Мына бул мектептин өзүнүн классы да, 2 класс. Биз могу жерден тосуп, анан могу жерден жанакы клиенттерге өткөн терезенин жана клиентке алып, бул жерден өзүнчө бухаранча бөлмө кылып неметели дегенбиз да. Бул имаратты ошондо оңдосо архивге толук кандуу эле жооп берет деп турбайсыздар. Толук кандуу жок дегенде 50 жылга жетчү неме да. Андан да карабайсың, үстү плита перекрытие.
Genen olmak. Өрт коопсуздугуна жакшы. Бул жерде жа кызматкерлер иштеген неме кызматкерлер бул жерге иштемек. Экөө бияка иштесе, дагы экөөбүз бияка иштейт элек. Бул жайды архив кылуу үчүн азыр 3 миллион сом керек. Бул боюнча эсеп кагаздары ар бир тиешелүү мекемелерге жеткирилген. Бирок азыркыга чейин майнап жок. Өкмөттүн үмүт кылган үлүш акча берилер менен эле мындагылар бекем үй куруп алышмак. Көрсөм бекем үй дегенибиз грек тилинде архив дегенди түшүндүрөт экен. Быйыл пахтанын айдоо аянты 1000 гектарга көбөйөт. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусуна өкүлчүлөрүнө билдиришти. Эскерте кетсек, былтырда пахтан мурдагы жылга салыштырмалуу 1200 гектарга көбөрөккө келип, түшүм мол болгон. Наркыдагы салыштырмалуу 1,5 эсеге көтөрүлүп, дыйкандар жакшы эле пайда табышкан. Ал эми быйылкы дүйнөлүк биржалары маалыматында ак алтындын баасы 45 сомдон төмөн болбойт деген божомолдор бар. Андыктан жашылча жемиш өстүрүүгө басым жасап келген фермерлер быйыл ак була өстүрүү үчүн алгачкы даярдыктарын көрүп башташты. Араван райондогу жазгы талаа иштерине кабарчыбыз Гүлжан Алтмышбаева дагы катышып келген. Фермер Расулжан Кожомбердиевдин Араван районунун Нурабат айылында 50 соттук үлүш жери бар. Дыйкан үй бүлөсү менен совет доорунан бери пахта эгип жан сактап келет. 2012-13 жылдары катары менен ак буланын баасы кескин төмөндөп, 25 сомдон көтөрүлбөй туруп алганда, дыйкандар пайда тапмак түгүл чыгымга учурап, бул өсүмдүктү өстүрүүдөн жапырт баш тартышкан болчу. Былтыртан бери пахтанын баасы көтөрүлүп, килограммы 44 сомдун тегерегинде сатылган. Эми дыйкандар кайрадан көнүп калган ак алтынын өстүрүүгө камданып турушат. Өткөн жылы пахта эккенди, жакшы болду энди, эл котары пахта алдык. Бүйүл энди пахтамызды уnuga картошка экиппиз, мана көрүпсүзлөр. Энди Алла баракасын берсе, ушу дehqonchilik кылып атыпбыз. Жок, өкмөттөн эч кандай жардам алганыбыз жок. Өзүбүздүн машы күчүбүзгө карап mehnatimizni qilyapmiz. Hukumat taşı doğru paralar keldi dedi, lekin bizni qurbimiz yetmedi olishga, qoldi, ololmadik. Qimmat bo'lib olganda o'tadi. Hozir endi Aravanda 20 so'm ekan 1 kilosi. Hukumatda 16 so'm 70 tiyinami keldi dedi. Eshitdik, ololmadik lekin ama keldi hukumatga, doğru keldi, yordam pomosh keldi deb aytdi, eshitdik. Ololmadı lekin. Дыйкандар ак буланын Кытай сортун көп эгишет. Анткени бул сорт бир учурда жапырт ачылып, түшүмдү мол берет. Дыйкандар үчүн ыңгайлуу жери пахтаны кар түшөлекте эрте терип алат. Араванда 4 пахта завод бар. Алардын дээрлик бардыгы тең. Фермерлерге эрте жазда урука алдын ала акча берип коюшат да, түшүмдү жыйнап алганда гана карыздарын өндүрүп алышат. Мындай карым-катнаш ыңгайлуу. Анткени фермерлер банктардан насыя алып отурушпайт. Бирок бир чети кийин пахта заводдор бааны көтөрбөй койсо да, дыйкандар түшүмүн аларга өткөрүүгө мажбур болуп калып, баа жагынан минус болот. Кытай мамлекетинен келген жакшы үрөндөр бар. Ошолордон берип атабыз элдерге. Себеп дегенде быйыл пахтага талап көп. Дүйнөлүк базарда ошо талап көбүрөөк болуп атат пахта өсүмдүгүнө. Ошого кеңейтип, айыл чарбасында жакшы эгиндерден болот деп үмүт кылып атабыз. Ошого аянтын көбөйтүп жатабыз да. Өткөн жылы да пахтанын айдоо аянты мурдагы жылга салыштырмалуу 1200 гектарга өскөн. Ал эми быйылкы жылы 1000 гектарга көбөйгөнүн адистер белгилешүүдө. Дыйкандарды түйшөлткөн жалгыз маселе бар. Ал ак алтынды экспорттоо көйгөйү. Структуралар түзүлгөн пахта быйылкы жылга былтыркыга салыштырмалуу биз 1000 гектарга көбөйтүп атабыз. 7900 гектар жерге пахта эгин эгилет. Бизде айыл чарба долбоор 5 деп туруп азыркы күндө жылда эле билесиңер, баягы 10% немелер берилип атат, кредиттер. Ошонун негизинде 7 миллиард акча бөлүнгөн. Быйылкы жылы мына марттын этегинде же бериле башташ керек. Дыйкандар азыркы бүгүнкү күндөн баштап бүгүн өчүрүткө турушуп атат. Бул сөзсүз баягы эгин эге турган дыйкандарга гана берилет, анан мал чарбасына берилет. Быйыл пахта Ош областында 7000 гектардан ашуун жерге айдалса, Жалал Абад областында бул көрсөткүч 10000 гектардан ашкан. Түшүм жакшы болсо 1 гектардан 30-35 центнер түшүм алууга болот. Андыктан адистер быйыл түштүк аймагында 700 000 центнер ак алтын өндүрүлүшү күтүлүп жатканын билдиришүүдө. Негизинен биздин пахта Россияга экспорттолот. Өмүр бою токой арасында кийинки сөз кылчу каарманыбыз Бердигул Төрөгулов, Талас район тургуну. Ал кесип боюнча токойчу. Ар бир кесип ардактуу демекчи, бул сөзгө ынанган токойчу 30 жылдан бери жаратылыш сакчылыгында. Мындан тышкары ал жаныбарларга да кызыгат. Кыргыздын улуттук оюндарына катышып келгендиктен тайган багат.
Анын коросунда бир гана кумайык тукум эмес, жапайы жырткычтар да бар. Сөз кийинки сюжетте. Үйүнөн 3 кадам аттап чыгар менен жумуш башталат. Бердигул Төрөгулов токойчу. Күн сайын ушинтип жардамчылар менен жаратылыш сакчылыгында тургандыгына 30 жылдан ашуун убакыт өттү. Бердигул мырза Талас суусунун боюнда туулуп өсүп, кийин армиядан келгенден кийин кесип катары токойчулукта аркалап калат. Ар бир кесиптин ардагын арттырган, бул анын артында жүргөн адамдын амалы менен бааланат эмеспи? Анан да эмгектен эргүү ала билгениң, бул тагдырдагы табылгаңды тапкандай эле болот экенсиң дейт токой ээси. Ар бир адамды бирөөдү техниканы жакшы көрөт, сүйөт экен, бирөө бир нерсе менен алектенет экен. Мен токойчулук кесип негизи мага жагат да. Анан өзүмө кыдырып, таза бир чети. Экинчиси ушулардын баарын жашылдандыруу, көркүнө чыгаруу. Бул нерсе деле ар бир адамдын кыймыл аракетинин баардыгы бир мезгилде убакытта өзү убакыты келгенде айтылат да. Көзөмөлгө алчу жерин аянты чоң. Кээде жөө, кээде ат менен ар дайым токойду көзөмөлгө алып туруу керек. Анткени мында мыйзамсыз балта көтөргөндөр кездешет. Азыр көзүң бурулса тияк-бияктын баары таркалып жиберет. Азыр мына кыштын күнү баягы тургундар отун сууга муктаж, баягы кыйып кеткен учурлар деле болсо керек. Болот. Буга чейин мурдараак негизи көп кыйылчу, анан уже элдер түшүнө баштады азыр. Тал теректен тышкары бул токойду аңдып келген аңчылар арамиз салып жүргөндөрү да бар. Мындан улам токой ээси жаратылыш жаныбарларына дагы жан тартып келет. Ойлонуп көрсөң, мындай сырттан көргөн киши бардык нерсе бар деп ойлойт. Берде эч нерсе деле жок. Токойду өсүп турган эле болбосо, бир болбогон бир азыраак кыргоол, бир аспес коёндор бар. Коёндорду эле сактап коруп койсоң, алар деле сырттан келгендер кичине көрк болот го. Аңчылык демекчи, Бердигул Төрөгулов Кыргыздын улуттук оюндарына кызыккандыктан тайган кармайт. Буга ылайык ал тоо аралап, айыл сыртынан азуу салгандарга аңчылык кылып турат. Мындан тышкары улуттук салбырын оюндарына да катышат. Колунда өлкөнүн бир нече жолку чемпиону бар. Бул Кыргызстан боюнча 7 жолу чемпион, 7 жылдан бери. 7 жылдан бери ошо Кыргызстан Тала Бишкек ипподромдо, көлдүн нарында, былтыр мурда ажыл көчмөндөрдө, чоң оюндарда казак Кыргыздын ортосунда ошо тайган жеткизген эмес да. Жалаң күлүктө биринчи келген тайган. Төгүш. Жашы канчада? Ата Төгүш. Быйыл 10 кар басып калды. Төгүш Таластын Бишкек ипподромдордо чоң оюндарда жалаң биринчи келип, аттардан биринчи келип кара тайган көрдүңбү беле? Ошо тайган да. Төгүш деген. Анан өзүнүн аңчылыгы да жакшы, күлүктүгү да жакшы. Тайгандардын жанында жанатан бери жаны тынбай жарыша жүгүрүп жүргөн мынабул иттер кызык жаратып жатса керек. Чынында алар бөтөн жерден келген. Европалык яктерьер деп аталган бул иттердин көлөмү чакан болгон менен көөдөнү чоң дейт ээси. Булардын канында бультерьердин каны бар да. Булар коркуу сезим жок буларда. Булар карышкыр эмес, илбирске чейин кол сара турган неме да иттер. Булар азыр мындай бир нерсе алган учурлар болдубу? Казып. Многу бейт башын карабайсың, өткөндө тайгандар бир жерге кууп кирип, ичинде эки түлкү бар экен. Мына бейт башын бар, тытылган боюнча жер бар. Көзүнөн читерип коюп, бир көзү эме болду, ак басып калды. Ошону бирөөсүн киргенде чага алганда, бул жан башына читерип алыптыр түлкүнүчү. Кошо ийинен суруп чыкты да. Токойчу иттерден сырткары карышкыр да кармайт. Ушул убакка чейин ондой карышкыр чоңойткон. Бөлтүрүк кезинде таап келип капаста кармап, чоңойгондо аларды улуттук оюндарда тайгандарга салат. Сүт, нан, качкырларга иттердей эле кам көрүлөт. Бирок жаны жапайы болгондуктан кандуу эт да берип турушу керек. 7 күн элден, 7 күн желден деп коет да. Бир күн тамак жесе, 7 күнгө чейин тамак жеп жүрөт да. Могу иттердики 3 күн. Бул иттер 3 күндө тамак көрбөгөн иттер өлүп калат экен да. Ошондо будан канча эзе күчтүү да бул карышкыр. Бир күн тамак тиги бир маал эт бермейинче болбойт да, таза болбосо.
Качкырга канчалык жан үрөп кам көрбөгөн, баары бир бөлүп аласы ит болбойт. Бөлтүр кезинде короодо эркин эле жүргөн жапайырлар 1 жаштан өтөрү менен эле капаска киргизилет. Анткени Токойдун сакчылыгында жүргөн Бердигул Төрөгулов өз өмүрүндө дагы сак болуш керек. Эл ичи өнөргенчи дейт кыргызда. Бул айтылган сөздүн артында кандай маани жатарын жогорудагы каарманыбыз далилдеп өттү. Бул сөз менен биздин бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгат. Эгерде сиз жашаган аймакта чечилбеген көйгөйлөр же кандайдыр бир адилетсиз көрүнүштөргө кабылсаңыздар, экрандагы номерлер аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле өзгөчө таланты бар айылдаштарыңыз болсо дагы кабарлап коюңуздар. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кечиңиздер кууна кулансын.